Жарандык активисттер патриоттук күчтөр апрелдин башында өткөрүүнү пландап жаткан Кыргызстан кечээ бүгүн эртең деген курултайга расмий бийликтин тиешеси жок. Бул тууралуу уюштуруучу комитеттин мүчөсү жарандык активист Адил Турдукулов кабарлады. Анын айтымында курултайда коррупцияга каршы күрөш, камактагы саясатчылардын сөз эркиндигинин абалы жана мамлекеттин туруктуулугу жөнүндө маселелер каралат. Биздин максат артка кылчактабай азыркы учурдун маанилүү көйгөйлөрүн чыгарып, жалпы элдик институт аркылуу коррупция менен күрөшүү, сөз эркиндиги, саясий куугунтук маселелерин талкуулоо. Буларды чогуу кароо үчүн курултай институтун демилгелеп өткөрүп келген улуттук мекенчил күчтөр кыймылы, жаңы муун саясий кыймылы, жарандык активисттер жана саясатчылар чогулалы деген ой бар, дейт Турдукулов. Ал эми Акаев, Бакиев баштаган мурдагы президенттерди кошо чакырууну көздөп жаткан бул курултайдын идеясы социалдык тармактарда кызуу талкууга түштү. Ошто баласын сабап өлтүрдү деп шектелген тургунга карата козголгон кылмыш иши кайра каралат. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда, Ош шаардык прокуратурасы калаа сотунун бул ишти токтотуу тууралуу токтомуна карата кассациялык арыз жолдоду. Башкы көзөмөл органы окуя 2017 жылдын 29 ноябрында Ош шаарында болгонун, милицияга жана тез жардам кызматына 12 жаштагы баланын сөөгү табылганы тууралуу кабар түшкөнүн, кийин анын өлүмүнө шектүү катары өз атасы кармалганын билдирүүдө. Шектүү тургун уулу мектепте жакшы окубай, ошол күнү үйгө кеч кайтканы үчүн сабаганын милицияга айтып берген. Ош шаардык милициясы кылмыш кодексинин 104 беренеси ден соолукка атайлап залалга келтирүү боюнча иш козгогон. Бирок быйыл 2 февралда Ош шаардык сотунун токтому менен шектүү адам жоопкерчиликтен бошотулуп, иш жабылган. Кыргызстандын тышкы иштер министри Түркияда сөөгү табылган кыргызстандык кыздын жакындарын издеп жатат. Мекеменин маалыматына караганда, 26 жаштагы кыздын сөөгү 19 мартта Деңизли аймагында табылган. Жергиликтүү прокуратура ал соккудан өпкө боору жабыркап каза тапканын билдирди. Ошону менен катар аны автомашина коюп кеткени да кабарланууда. Түркиядагы элчилигибиз тактоо иштерин жүргүзүп жатат, дейт Тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Айымкан Кулукеева. 19 март күнү Доган кабар агенттиги Түркиянын Деңизли аймагындагы Памукале районунда талаада иштеген дыйкандар жол жээгинен чет өлкөлүк кыз зөөкөрлүк менен өлтүрүлгөнүн көрүп, полицияга кабар бергенин жазган.